Бизнес десек болобу туугандар. Кимдир бирөө жанагындай ат сарай курам, дача кыламын, же болбосо мына ушундай ат сарай кылып бизнес кылышым керек эле, жылкы мал кылышым керек эле, тоодон свет суусу бар, айылга жакын жерден. Ушул Кызыл Сеңир айылы туугандар. Ушул жол менен келесиздер дагы. Мына азыр он жерден бурунда асфальт бар го, жашылтын экенин артында. Бул жака келгенде мына көпүрөдөн өтөсүздөр да оң жак менен ушул адырга кирип кетесиздер. Бир айылдан адашпасам 7-8 минутта жол болсо керек. Бул жагы дагы айылга жакын. Бул жагы адыр кенен талаа. Келгенде эле мынакей жол келип түз эле келет да, эки ачы болот. Сол жака тикке чыгып кетет, оң жакка баратканыңыздарда азыр көрсөт. Мына ушул көрүнүп турган сарай. Жолдун эле жээгинде. Жүргөн агаларыбызга бүгүн жакшы чыгарылыш болгон атат. Өтө жакшы сарайды көрсөтөйүн. Бир топ жыл мээнет кылган жанагындай ат сүйүүчү адамдын сарайы, Алтын Аканын сарайы бүгүн өз усталары менен келе албады. Анан мага маалыматтын баардыгын толук айтты эле. Мен сиздерге бир четинен түшүндүрүп берейин. Бул биздин мына Кызыл Сеңир айылдын үстүндө турган Көк булак деген ушундай бир кенен керемет жер бар. Тоонун арасы. Азыр ушул жерде атка ыңгайлаштырган, атка аябай бир кереметтүү шарттарды кылган сарай бар. Баштадык анда эмесе. Силер видеону колдоп, класстан басып, жакшы сөздөрдөн жазып, ушундай бир сарай үй-жай издеп аткан жигиттерге таратып өтүңүздөр. Бул жер жашай турган үй экен, даяр үй, 2 комната экен. Анан акырында сиздерге ичине кирип көрсөтөм. Бул жерде ушул отура турган небес экен. Бул жакта жанагындай чарба жандай буюм тайымдарды кое турган өзүнчө бир комната экен. Бисмилла, биринчи ушул жерден башталды. Андан эле бери карай чүдөп эле өткөндө мына аттардын комнатасы. Мондай болуп туруп, акурга чыгып, ичин карап, чөптү саласыздар. Ылайдан басылган, бийик болгон, бардык шарттары стандарт менен экен. Мен сиздерге ушу бирөөсүнүн ичин ачып көрсөтөйүн. Мындай киргенде эле мындай кыш менен мына ат турган жери тактай пол менен жасалган экен. Бул жагында терезеси бар экен, аркы жака карай турган. Ичи да бийик экен. Анда алган. Акурду дагы стандарт, аттын мойну, көкүрөгү нөнөйдөраак жерге. Өтө бийик эмес, өтө ылпас эмес курган экен. Ылай. Бул жактары мынакей. Арт жагы көрүнөт экен. Ичи канча экен билбейм, бирок өтө кенен экен. Көп жерде ушундай могул тактайдан могул жагы эле болчу эле. Бул да өтө кенен экен. Азыр биз дагы кийинки каналлардын бөлмөлөрүнө көрсөтүп баштайлы. Бул бир болду. Ат сарай башталды. Экинчи комната дал эле ушундай экен. Бул эми көптөн бери аттар тура элек иштетиле экен. Экинчи комната. Үчүнчү кышкы да жайкы да турса боло берет экен да бул жерге. Маңдайлар ачылат экен кадимгидей. Кышындасы тосулат дейт. Андан кийин эле келгенде могул жерде жемканасы бар экен. Жем, неме аттардын атайын өзүнүн эмелери турчу бөлмөсү экен бул, кичинераак. Дары дармеги, жүгөн, эр, токум бардыгын ушул жака койсоңуздар болот экен. Өзүңүздөр кандай багытта пайдалансаңыздар болот экен. Бул жерде жанагындай үй салам, жол болсом бир үй алам деп жүргөндөр алса деле болот экен. Айланасы аябагандай айыл. Анан асфальт жолго мына белдин арты эле Кызыл Сеңир айылы. Бир 5 минуттага жетпей асфальт жолго чоң айылга чөсүңөр. Бул жагында жолу шагыл аябай жакшы экен. Мына бул жери мына күндүзгү тура турган жерлер экен аттардын. Бул жерлерди дагы жакшы кылган экен. Үстүлөрүн кадимгидей ылайдан басып, табигый кылып атка ысып өтпөй турган абалда кылган экен. Бул жер стяжка, басып жүрөт экенсиздер. Экинчи комнатасы жайкы турган. Үчүнчү комнатасы жана 4-комната. Бул жерге жанагындай
аттарыңыздарды алып келип алып, ошол жерге бир ат баккан жылкычыңыздарды жашатып, бейлерди, тайтулактарды, айтор чарбаны ушул жерге койсоңуздар болот экен. Адыр кенен бар жайында экен. Ол жерде суу чыгып атат чагым чоң. Бул жактан арт жакка жол чыгат экен. Мунун артынан чоң жол бар экен. Жакында түшөт экен ошол. Андан эле келсек, мунул жерде мындай коюлган 1000 пресстик чөпкана бар экен. Мунун ичи да андай мыкты, бийиктиги бийик, бар жогу тосулган экен. Андай күчтүү темирлер менен орнотулуп, сапаттуу кылынган сарай экен да, мындайча айтканда. Мунун артынан азыр ар жак бетке да көрсөтөм, жакшы нерселер бар экен. Могул жерге кышкысына 4 бөлмө кылынган экен. Ат сарай. Азыр мен алды жагынан да көрсөтөм. Бул жактан айланып туруп өтөбүз дагы. Могул жактан киребиз. Бул ортолуктан кирип, жанагы конечналардагыдай ортолуктан кирип, бисмилла. Могул жака ачып кирсеңиздер да болот экен, арт жагынан ачып кирсе да болот экен. Бул ошол эле көрүнүштүн экинчиси. Анан мунун жалаң саманды улайдан кылган экен. Бул аябай жанагы жайын кысым салкын, кышкысын жылуу болуп, илгертен жана ата бабадан келаткан өзүбүздүн ыкмагы бул. Улай менен урган. Анан үстүн дагы мындай калыңдатып улай менен жаап жакшы кылган экен. Бул жерде акыры могул жерде ылдыйда тактайдан экен. Бул ортолук цементтен. Могул жерлеринде жакшы кылган экен, карачы. Темирлер кем болбосун деп. Айттым, бул аябай бандай атыш кооздорунун сарайы. Могул жерлерде да такта. 3-4 комнаталары. Bunun üstüne dağı çöp çiğsi olat eкен dağı, анан çöptü мына ушул жерге эле ушул аралыктан түшүрөсүздөр экен. Айланып түшүрүп жетелеп келип чыкпайлы ушул жерге түшүрүп, ушундан ары эле салып коесуздар экен. Дагы көрөбүз. Бул жерден чыктык. Көрүп атасыздар туугандар, могу навесине азыр акырында үйлөргө да кайтам, бочкаларга да кайтам азыр. Айтор мыкты шартты жараткан экен да. Андан эле келгенибизде мына экинчи жагынан көрүнүшү. Аргымагаттарды ушул жерге асырап, камап, багып, суутуп чапсаңыздар болот экен. Баа сууткандагы кенен да кара, жер кенен, аябай. Анан суу, свет бары келген деп атат. Ай жок, свет келген деп атат, салпа. Сууга кудук бар экен, аз көрсөтөм. Анан мына жака тайтулактарды камасаңыздар болот экен, бейни камасаңыздар болот экен. Бул жер дагы көрүп атасыңар, жанагы Союздун кезиндегидей эле баардыгы өтө күчтүү, жакшы салынган. Айтор сарайдан акчаны аяган эмес экен. Мощный салган экен да, мындайча айтканда. Могул жерлерге күндүзгүсүң атты алып чыгып байлайт экенсиң. Алдын атайлап цемент кылыптыр. Булдан бир 4-5 көрдүм мен. Мына акыруу менен экен. Тиги жакта да бирөөсү турат. Могул жерде дагы бир баллонду коюп коюптур. Ал жерге дагы бир ат байлап койсоңуз болот экен. Могул жерде дагы бир мамыга деп коебузбу биз, стойка, кыргызча мамы. Жанагы сөз бар го, кунанынан курс чыгып, куу мамыга байлаган, асын да асырап, аламан топко айдаган дегендей. Ошондой мамылардан 4 бар экен. Бул жагы мына забор. Жерди ажырыктуу жакшы экен. Эшикке 2 козун коюп койсоң, жайлоосуз эле семирип кетчү экен. Мына арт жагында чөп эмете турган жерлер. Анан өзүңүздөр да мондай келип такай жашаганда мына четтерге бактарак тигип алсаңыздар аябай жакшы болсо керек. Мына бул 1, 2, 3, 4, 5 мамы бар экен. Стойка. Анан мына жактан жол кирет экен. Туура чоң жолго чыгат экен бул жагынан. Бул жагынан арт жактагы жолго чыгат экен. Мунун артында да чоң жол бар экен. Аянты деле кенен экен мунусун. Мына бочкага суу толтуруп коет экен. Мына мисалы жазгы нөшөрлүү жамгырларда суу ушу бочкаларга түшүп, жана сарайларды бар го, толуп турат экен да. Бул эми өзү табигый сууну топтоо жолу экен. Андан кийин
машина менен алып келип коя турган. Кудугу да бар экен, тандыры бар экен, очогу, навеси, мына кудук экен. Могул жерде бир хамер жатат, каркас эле калыптыр. Очок гана дагы кенен экен. Азыр мен бул жерден чыгып туруп сиздерге бисмиллахиррахманиррахим деп туруп, мына үйдүн ишин көрсөтүп коюн, эгер эмес ачык болсо, култанбаган болсо. Эки комната, бисмиллахиррахманиррахим. Мына ушул бөлмө экен. Ар жактарда жүктөр турат, аякташпай эле отурушабыз. Айтор жашаганга бардык шарты бар, ыңгайлуу үй деди. Айнектери дагы, терезеси дагы мына айнемен профилдеп коебу, ошондой болгон эмеден экен. Азыр мен бул жерден сырткардагы арт жагында тиги турган чоң сарай турат. Узун навес. Ошол анын үстүндөгү пустой чек тууралуу дагы азыр маалыматты беремин. Үстүртөн мен сиздерге дагы бир рет көрсөтүп өтөйүн. Арт жагынан. Өтө бир жакшы көрүнүш. Ал үстү жагы экен. Ноолдар, жайыттарды көрдүңөрбү? Айланадагы бул айыл да болуп кетет да, өтө кенен. Жакшы айыл болуп баратат ушунун арты. Арт жактар экен. Арт жактарына каша кылып туруп, эки бетин тосуп туруп эле коюп коюңар, коңуп койсоңор да болот экен да. Мына үстү жагынан көрүнүшү сарайдын. Мунун арты жанагы комплекс. Тиги турган дөңдөгү үйлөрдүн арт жактары. Кенендикти кара, шамалды кара, кырылдап согуп турган. Ушул туугандар, анда биз экинчи мына бул 20 сотик деген пустой чек. Тиги ортого дар куруп коюптур. Атта калай турган, аса турган, асмак деп коет. Ушул чек 10 сотиктен да бөлүнүп сатылыр экен. Жалпы 30 сотик экен, мына тосулуп турган. Аянды курчалып турат го. Жанагындай алып үй салсаңыздар да болот экен, караңыздар. Тиякта ошол турган узун навес. Аябагандай бийик. Жакшы көрүнүп атат, азыр жанында да бар көрөбүз. Биз жаш кезибизде жанагы Союздун сарайлары талкан электе ушундай бир бийик сарайлар көрсөк. Азыр мен жанынан дагы бар көрсөтөм. Агалар мыкты шарт бул. Бул эми азыр айланасы, жолго жакындыгы, светтин барлыгы, арт жактагы тоо таш талаанын кенендиги менимче жакшы болуш керек. Акчасы бар агалар алып туруп мына даяр бизнес кылсаңыздар болот. Өзүңүздөр бир үй куруп ушундай бир айылдын, шаардын ызычуусунан четте, кыр шамалда, кырда ошакта тынч жашайм десеңиздер, алга дагы мына үй жайды салып кенен отурган аябай жакшы экен. Жаңы жылга мына партия жаңы жылга даярдалып атат экен. Азыр мен мына жака ачып кире алсам ичине кирем, болбосо сырттан көрсөтөйүн. Мына ушул сарайдын аралыгы 20 сотик экен. Үстү жагы пустой, 10 сотик экен. Үстү жагы 20 сотик экен. Мында ал тоскон экен. Ушу Жалал-Абадтын жакы беленде ушу айландагы агалар алып туруп жакшы бир колдонсоңор жакшы болчу да экен да. Аттарды толтуруп, чарбаны кылып, гүлдөтүп берсеңер аябай жакшы жер экен. Талпалар келген, светтер өткөн. Мындан дальше дагы айылдар бар. Тиякта бактар турат. Мынакей. Бул жагы Култанык экен. Калган маалыматты мен Алтын аканын номерин калтырайын. Кимге жакса чалып байланышып келип көрүп алсаңыздар болот туугандар. Ушул бүгүнкү чыгарылыш. Азыр мен сиздерге дагы бир ушул жерди алган болсоңор, эгер ушул жерди карап, аттарды багып, чарбаны кылып берсеңер, ушул жерди карап отурам деген бала дагы бар экен. Азыр жанагындай ат бактырам деген адамдар көп го. Алып туруп деле
ат бактырам десеңиздер аттарды алып келип ушул жерде жылкычы менен сүйлөшүп ошо жылкычыны ушул жерге отургузуп аттарды бүт жайгаштырып койсоңор болот экен. Аттар болсо ушул үйдө отуруп карайм деген бала дагы бар экен да.